Биз балага тарбия бере албайбыз. Бала бизди тарбиялаш үчүн келет бул жашоого. Биз миң аракет кылбайлы, бала бизди гана копировать этет да. Биздин ички состояниябызды, сырткы движенияларды эмес, сырткы действияларды эмес, көбүнчө биз дайыма колдонгон сөздөрүбүздү, эмоциябызды, баягы чечимдерибизди копировать этет да балачы. А тескерисинче мындай караганда бала бизди тарбиялаш үчүн келген. Мен ушуну көп айтам, биринчи биз бала келгенде ата эненин мээрими кандай экенин билебиз. Себеби мурда ата эненин мээрими десе, мээрими деп эле коебуз, бирок бала төрөлгөндө биз ага мээримибиз түшөт да. Ошол сезимди бизге бала көргөзөт да. Ошондо биз түшүнөбүз ата энебиз биз канчалык сүйгөндүгүн да. Экинчиден бала дайыма жаңылык, жаңыча көз карашты бизге тартуулайт. 3 жаштан 5 жаштан баштап балаңыз сизди тарбиялай баштайт да, жаштап карасаңызчы. Үчүнчүдөн болсо бала аябай кечиримдүү жана таза кек сактабайт да. Биз деле ошондой болгонбуз, бирок кандайдыр бир акыл киргенде биз таарынып, беринип, жакшы, жаман, бул туура эмес деп татаалаштырып жүргөнбүз жашоону. А балада болсо жаша дайыма оңой да. Төртүнчүдөн бала аябай чексиз кыялданат. Ар түрлүү ичиндеги нерселерин мисалы булутты эле башкача көрөт да балачы. Дүйнөнү башкача көз караштар менен карайт. Ичин аябай изилдейт да балачы, сезимдерин аябай жакшы тааныйт. Биз болсо мектепке баргандан баштап сыртты окута берип, баягы ичибиз менен связь жоголуп кетет да.